Саламатсыздарбы урматтуу мугалимдер, урматтуу ата-энелер, окуучулар. Сиздер менен кайрадан Гапыр Мадаминов агайыбыздын Ой өөрүшү кругозор китебинен номер 32 сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн өтүлүүчү сабагыбыздын темасы ташты иштетүү өнөрү. Сабакты даярдаган Жалал Абад жаш мугалимдер мектебинен Кабилова Айнура. Байыркылар табышмагы. Мындан 24 миң жыл мурда Лемурияда, мындан 9 миң жыл мурда Атлантидада, Тынч океан, Беринг, Боливияда, мындан 5 миң жыл мурда Индияда салмагы 22 тоннадан 1000 тоннага чейин чоң блоктордон имараттар салышкан. Бул мегалит таштарды кескени, татаал бурамалар салганы, оюктардын ордунун миллиметрге чейинки тактыгы азыркы жөнөкөй куралдар менен ишке ашпас эле. Бул үчүн лазердик техниканы колдонуу мүмкүнчүлүгү ошол цивилизацияда бар болушу керек. Хеопс пирамидасына 2 блок өтө тегиз жылмалап коюлганы үчүн арасына лезвия кирбейт. Алар цемент, клей, мык иштетишпеген. Мрамор катуу, чыдамдуу таш. Анын ар кандай түстөгүсү имаратка кооздук берет. Аба ырайынын өзгөрүүсүнө карап, мрамор имараттын түсүн өзгөртүп турат. Жайында салкын болот. Мрамор имараттар 80 жылга чейин ремонт талап кылбайт, чирипейт жана ным тартпайт. Гректер мрамор, гранитке жылмалап гүл салгандын устасы болгон. Римдиктер мрамордун ортосу ачык конок кетүүчү үйлөрдү, атриумдарды курушкан. 14-кылымда Темур Самаркандта, 17-кылымда Шахжахан Индияда мраморго лазурит менен брюзаны жөгөртүп, керемет имараттар салган. Азыр Тадж-Махал менен Шахи-Зинда комплекси ЮНЕСКОнун дүйнөлүк маданий мурастарынын тизмесине кирет. Тиричиликте колдонуу. Ереванда таш институту иштейт. Италияда таш кесүүчү станоктор жасалат. Ташты бирдей калыңдыкта кесип, ар түрдүү форма берилет. Бети кадимки айнекке окшотуп, өтө сылык тегизделет, жылмаланат. Ал шлифовка болот. Анан атайын клей менен дубалдын сыртына, ичине жабыштырылат. Жөлөктөргө төшөлөт, шаардын аянттарына төшөлүп, адамдар суктанып, эс алуучу зонага айландырылат. Искусстводо пайдалануу. Түстүү таштардын сыныктарынан чоң көлөмдөгү панно сүрөтүн тартышат. Ал мозаика болот. Британиянын мозаиктери рубин менен сафирди колдонуп, Мерлин Монронун жана Елизаветанын бейнесин жаратышты. Алардын ар бирине 22,5 миң даана баалуу таш бөлүктөрү кеткен. Баасы $1 миллион. Жөнөкөй кардарлар үчүн арзан бижутерия таштарынан бейне жасашат. Баасы 2700 фунтка сатылат. Сабагыбызга тиешелүү терминдер менен таанышып алалы. Мегалитас — оюгу, тиши, бурамасы жылмакай кесилген таш. Шлифовка — сылык, жылмалуу. Мозаика — таш бөлүктөрүнүн чебер кынап жабыштырылышы. Панно — көп адамдар катырылган окуянын сүрөттөлүшү.